Tabiinler, sahabaları көрген tabiinler kelip İbn Abbas'tan suradı. Aşura günü tuğrasında emne deysiz? Uşul günü tuğrasında bizge aytıp beriңçi. Bul günü kanday bolat degende İbn Abbas aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününün orozosun başkalardan artık körüp tutkandarını, Ramazan ayının orozosun sağınganday başka gün jana aydın orozosun sağıngandığını körbödüm dedi hurmattagан. Demek Peygamber sallam uşul Muharram ayındagı orozolарды bardyk orozolordan ıyık, artıgırak dep karmagan. Эми урматтаган өткөндө айттык, дагы айтабыз. Ашура күнүнүн 10 күнү, 11 октябрга туура келди. Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Ким Мухаррам айынын 10 күнү, ачык айтканда Ашура күнү, кедей адамдарды кубандырса, кедей адамдарды сүйүндүрсө, Аллах Таала ошол адамды кийинки жылга чейин кубанычка бөлөйт дейт. Бұл күн ушундай күн. Кубанычка бөлөйт. Ким жетимдин башына сыласа, ушул күнү жетимдин башына сыласа, Аллах Таала ал адамга жетимдин ар бир тал чачынын эсебиндей сооп жазат. Даражасын көтөрөт. Ким Ашура күнү бир момундун оозун ачтырса, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнүн бардыгынын оозуну ачтыргандай сооп алат dedi урматтаган. Бул күн ушул күнү үй бүлөнү кубандыра турган күн. Albatta ötken zamanlarda urmattagан жалпы адамдар динге бекен болгондон кедей бай ар бирөөсү ушул күндү белгилеп ороза кармаган. Ошондой кедейлердин бирөөсү азыркы 10 күнүн айтып, Ашура күндөрүнүн толук фазилетін айтып балдарыны тарбиялаган. 10 күнү келгенде кедей адам, жаш балдары бар, жаш наристелери бар. Ашура күнү келгенде жаш балдары чуркап энесине келди. Энеке бай, бүгін Muharram айының 10 күні Ашура күні екен. Коңшулардын аталары жүзім, алма, ар кандай продуктаны алып келип балдарыны кубандырып жатат. Энеке бай, атама айтыңызчы, ушул күнү бизге дагы бир нерсе алып келсин. Майрамдайлы, эл катары бир нерсе жейли. Башка күнү жок болсо макул, биз ыраазы болойлу, шүгүрчүлүк кылайлы деди. Билебиз, бала энеге жакыныраак болот. Бул сөздү айткандан кийин энеси дагы, ооба, бүгүн Muharram айынын 10 күнү экен. Макул, атаңа айтайын. Атасыны чакырды, атасыга айтты. Атеке бай, бүгүн Muharram айынын 10 күнү экен. Балдарыңыз кошуналарды көрүптүр. Продукта кылып, балдарыны кубантып жатат экен. Сиз экөөбүз дагы балдарды бир аз кубандырып койбосок болбойт. Кандай дейсиз? Макул, бирок колубузда эч нерсе жок. Кандай кылайлы? Экөө кеңешти, аял айтты. Кошуна бай бар, көчөнүн акырында кошуна бай бар. Ошондон барып туруп, бүгүн Muharram айыны экендигин эскертип, ошондон карызга акча сурап көрүңүз. Азы берип туруң, анан башка күнү эптеп үзөрмүн деп айтып көрүңүз. Балким берип калар. Бериши мүмкүн Muharram айы. Билсе берет. Макул, мен барып келейин. Сен жай намазда отуруп дуа кылып тур деди. Ата жөнөдү, балдары кубандырып, атасыны узатты. Ата барып келесизде, ооба барып келем. Кедей адам байдын дарбасына барып дарбазадан такылдатты, бай чыкты. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Кош келипсиз. Кошбак болуңуз. Жүрүңүз үйгө. Жок, мен бир аз ашыгыракмын. Эмне болду? Бүгүн Muharram айынын 10 кечеси экен деди. Кедей. Бай таң калды, ошондойбу? Ооба. Иш менен алек болуп, дүйнө деген ушундай экен да. Кайсы күн болот да диши кол бошобойт. Ошого мен балдарымды бир аз кубандырып коеюн десем, колумда эч нерсе жок. Бир аз акча берип тура аласызбы карызга? Мен аны болгондо кайрадан сизге алып келип берем, үзөмүн деди. Бай, макул, берем. Бирок азыр мен кичине иш менен алек болуп жаттым эле. Сен пешинге келгин, пешин намаздан кийин келгин, мен даярдап коеюн деди. Макул болот. Кедей сүйүнгөн бойдон үйүнө кайтты. Барды, балдары күтүп алды. Ата эмне болду? Бердиби? Ооба балам, берет экен. Азыр жумуш кылып жатыптыр, колу бошобой жатыптыр. Пешинден кийин кел деди. Пешинден кийин келсем даярдап коет экен деди. Балдары сүйүнгөн, кубанган бойдон чуркап энесине сүйүнчүлөп келди. Эне берем дептир. Пешин намаздан кийин берет экен деди. Эне дагы алхамдулилlah шүгүрчүлүк кылды. Бул кедейдин үй бүлөсү кубанган себебине, кубанганына Аллах Таала көрүп билип турган зат. Аллах Таала периштелерге өкүм берди. Силер ушул кедейдин үй бүлөсүнү кубандырган байга бейиштен хан сарай салгыла деди. Бейиште бай үчүн, мусулман бай үчүн хан сарай салына баштады.
Albatta balдар күтүп турат, намаз окуп алды, чуркап келди, ата пешин болду, бара калбайсызбы? Бир жака кетип калбасын. Макул, биз пешинде окуп алайлы. Ата эне пешин намазын окуду. Эмне кылайлы? Аял айтты, барып келиңиз, мен зикир кылып, дуа кылып турайын. Барып сурап келиңиз. Кедей келди, дарбазаны тыкылдатты, бай чыкты. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Жанага келдим эле. Кечиресиз. Эч бир бошобой жатам. Дүйнө деген ушундай экен да. Асыр намазга келген, мен ошону даяр кылып коем. Келип алып кете бересиз деди. Макул, эч нерсе эмес, жетишебиз, болду. Барды, балдары күтүп алды. Ата эмне болду? Балам бошобой жатыптыр. Асыр намаздан кийин барсам даярдап коет экен деди. Балдардын маанайы бир аз түшкөндөй болду. Бирок кандай болсо дагы чуркап энесине кабар берди. Энекебай азы бербептир. Анан асырдан кийин берет экен. Макул балам. Асырдан кийин болсо дагы жакшы болот. Азыр мен дагы орозомун, атаң дагы орозо. Асырдан кийин барса акчаны берет, атаң базарга барып, оза чарга чейин түрүнүн нерсени алып келет. Анан чогуу олтуруп жейбиз. Макулбу? Макул. Ура! Балдар ушунчалык сүйүндү, ушунчалык кубанды. Булардын сүйүнгөнү, кубанганын көргөн Аллах Таала периштелерге өкүм берди. Асыр намазга чейин бейиштеги хан сарай бүтсүн деп өкүм берди, урматтуу тууган. Я Аллах. Мына ошентип, албетте вакыт деген вакыт. Көп өтпөй асыр намазы дагы болду. Балдар кайрадан чуркап ата энеси келди. Ата эне энесин айтты, ата кебай атасын айтты. Асыр намазы болду, барып келбейсизби? Макул, биз асырды окуп алайлы. Асыр намазын окуду. Андан кийин дагы сиз барып келиңиз, мен жай намазынын үстүндө отуруп турайын. Эне жай намазынын үстүндө калды. Балдар атасын узатып чыкты. Ата кедей адам байдын үйүнө жөнөдү. Жаш балдары кыялдана баштады. Азыр атам жүзүм алып келсе мен жеймин. Анда алма алып келсе мен жеймин. Чоң айтат, жок, бардыгыбыз ортого коюп жейбиз. Талашпайбыз, талашкан болбойт. Чогуу бардыгыбыз ата эне морозо, алар жейт, анан биз жейбиз. Ошентип кыялданып турган учурда кедей байдын эшигин такылдатты. Бай чыкты, бирок жанагы бай жок. Кабагы салынган, маанайы жок. Ушунчалык ачууланган. Эмнеге келдиң? Жанагы иштер боюнча. Кайсыл иш? Бүгүн Мухаррам айынын 10-чы кечеси эле. 10-чу болсо эмне болуптур? Мен сизден кичине акча карыз сурадым эле. Эртең менен келсем, пешинден кийин кел дедиңиз. Пешинден кийин келсем, асырдан кийин кел дедиңиз. Асырдан кийин болду, эми келдим. Деген учурда бай ачууланып айтты: түшүнбөгөн ахмак экенсиң го. Жогол, сага бере турган акчам жок" деп дарбазаны тарак этип жаптыдан кирип кетип калды. Я Аллах. Албетте бул жабылган дарбазанын доошу атанын жүрөгүнү тешип кетти. Ата бир кадамдагы алдыга дагы аркадагы жыла албай калды. Бул доош кудум эле үйдүн ичинде олтурган эненин жүрөгүнө дагы тийгендей болду. Эне бир нерсени сезгенсип колун көтөрүп дуа кыла баштады. Я Аллах, өзүңдөн башкага бизди коркулба. Я Аллах, албетте бүгүнкү күнү Мухаррам айы, мусулмандардын айы. Жалпы мусулмандар зулумдуктан кутулган. Адам алейхисаламдын тобасы кабыл кылынган. Улуу күндөрү, ушул күнү балдарыбызды кубандырып коелу дедик эле. Я Аллах, өзүң бергин деп эне дуа кыла баштады. Балдары күтөт, кечкире баштады, ата жок. Кичине баласы чуркап энесине келди. Энекебай, атам жокко. Келбей жатат го. Эне кантсе дагы баласыны жооротуунун аракетин кылды. Балам, атаң акчаны алып базарга кеткен болсо керек. Базардан түрүдүү түмөн нерселерди алып жаткан болсо керек. Кел, сен дагы колуңду көтөрүп Аллахтан сурап дуа кыл, Алла дуаларыңды кабыл кылат деди. Жаш наристе, кичинекей. Апапакай кичине колдонун көтөрүп, кудум эле я Алла мага бери дегенсип, доошун чыгарбастан оозуну кыймылдалып, эриндерини кыймылдатып Аллах Тааладан дуа кылып сурайт. Эне баланы көрүп туруп бир жагынан кубанат, бир жагынан кайгырат. Кубанганы ушундай жаш мезгилден ата энесинин айтканын кылып, динге келип Аллах Тааладан да жардам сурап дуа кылып жаткандыгына кубанат. Бирок ушундай улуу күнү коңшулардын бардыгы түрүдүү түмөн нерселерди жеп кубанып жатат. А болсо мунун балдары эч нерсе жейилек. Эртеден бери кечке күтөт, эч нерсе жок. Анысына кайгырып ыйлайт. Кедей байдын эшигинин алдында турат. Я Аллах, эрте менен келсем абетте кел деди, пешинде кел деди. Пешинден кийин келсем асырдан кийин кел деди. Асырдан кийин келсем эшигини жабып кетип калды. Мен бунун айткан сөздөрдүн бүт бардыгын балдарыма айттым эле. Берет экен дедим эле. Берет экен деп айткан балдарыма айткан мен жалганчымынбы? Же берем деп айткан бай жалганчыбы?
Ya Allah, men balдарыma kантип барам, алар жолдун боюнда күтүп турат деп ата ыйлай баштады. Албетте, кедейдин бир үй менен ыйлаган ыйы 7 кабат асманды тешип өттү. Периштелери дүрбөлөнгө түшүп калды. Албетте, Аллах Таала эч кимге муктаж эмес. Алла бардык нерсеге кадыр. Алла качан кайсы убакта эмнени кандай кылам десе дал ошондой кыла алат. Ошол учурда Аллах Таала ошол көчөдөгү үйүндө тынч жаткан байдын жүрөгүнө тешти. Байга айтты, чык эшикке чыккын деди. Байдын кулагына жаңырат үйдөн. Эшикке чык деген добуш жаңырат. Бир угаттын болайын десе кайра жаңырат, эшикке чык. Бай чочуп кетип эшикке чыкса, кошунасы кедей ыйлап турат жерди карап. Келип сурады, кошуна эмне болду? Тынчылыкпы деги? Балдарыңыз кайтыш болуп калдыбы? Өлүп калдыбы? Жардам керекпи? Эмне керек? Же бул байга карыз болуп туруп бир нерсеңизди тартырып койдуңузбу? Алдырып койдуңузбу? Айтың, мен жардам берейин деди. Кедей болгон окуяны болгондой айтып берди. Кафир таң калып сурады. Сизге канча керек эле? Ушунча эле болмок. Болду, аны мен берем. Чыкты, үйүнө кирип туруп, кафир бай кедей сурагандан 3 эсе көп акчаны берди. Мына сиз балдарыңызды кубандырың. Мага кайрадан алыштын кажети жок. Мага карызмын деп эсептебеңиз. Бул менин кошуналык милдетим деп туруп берди, кедей үйүнө кетти. Албетте түн көрдү. Мусулман бай түндө уктап жатып түш көрдү. Түшүндө мына хан сарай саңа салынган, сен үчүн бүткөн, бирок сен акырында келип туруп бербей койгон себептен бул хан сарай саңа эмес, кафир кошунаңа өтүп кетти деди. Мусулман бай таңдын атышыны күттү. Таң атышы менен чуркап барып кафир байдын эшигини такылдата баштады. Даңгылдата баштады. Кафир чыкты, кошуна тынчылыкпы? Сөзгө келбей салам бербей туруп айтты. Кедей кошунага канча акча бергенсиң? Эмне болду анчалык? Айт, ошонон 3 эсе, 5 эсе кылып туруп мен сага кайтарып берем. Деген учурда кошунасы айтты, башын чайпап туруп, жок, сен көргөн түштү мен дагы көрдүм. Ал хан сарайды эч качан мен сага бере албаймын. Мен бүгүндөн кийин ла илаха иллалла Мухаммад Расулуллах, мен мусулманмын деди урматтуу тууган. Вайдат аттың арман кылды, өмүр бою башыны сеждеден көтөрбөстөн өттү, канчалаган акчасын кедейлерге таркатты, бирок кеч болуп калды эле урматтуу тууган. Мындай хан сарайга жете албай калды. Ошондуктан урматтуу тууган, албетте бул окуя бардыгыбызга үлгү катарында гана. Кудайга шүгүр, сиз бизде бар. Байларыбыз кулагыңызга кулак сырга. Билип коюң, Алла өкүм берген кедейдин акысын бериң, закатын бериң. Бүгүнкү күнү динден алыс болгон себептенби, же дегеле динге көңүл бурбаган себептенби, байларыбыз кедейдин акысын бербеген себептен, закатын бербеген себептен, Аллах Таала кедейдин кызы кийбеген жыртык кийимдерди байлардын кызыга мода кылып кымбат кийимде кийгизип койду урматтуу. Кымбат баада кийгизип койду. Ойлонуңуз. Алар эмне үчүн жыртык жынсыны кийип жүрөт? Мода дейт. Аны кедейдин баласы кийбейт, аны кедейдин кызы кийбейт урматтуу тууган. Бирок сиз өзүңүздү байлыгын бар чиренген себептен ауратын ачып туруп Аллах Таала берип койду. Бул кулагыңызга кулак сырга урматтуу тууган. Бериңиз. Аллах Тааланын өкүмү келе турган болсо, ошол заматта бардыгын каалайсыңбы, аткарасың. Бирок Аллах Таала ыктыяр берди. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аннулазимукумуха ва антум лаха карихун." Эй, сен өзүң жактырбай жатсаң, мен сага лазим кылып коеюн дейт. Кыргызчасын айтканда, өзүң каалабай жатсаң, оозуң алып келип тыгып коеюн деген сөз урматтуу тууган. Алла тыгып койгонго кадыр. Бирок Аллах Таала мажбур кылбайт, түшүндүңбү? Ошондон мажбур болуп калыштан алдың, ыктыярыбыз менен ар бирөөбүз бул күндөрдү өзүнүн ордуну берип туруп, адамдарга жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, албетте колубуздан келишинче жардамыбызды берип, дуа кылып, орозо менен өткөрүүнүн аракетин кылайлы. Ва ахири давана алхамдулиллахи раббил аламин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин.